баламды кичкентай кезинен үйрөткөм да, пайгамбар айткандай, балага садака атып үйрөтүү керек, аттын үстүндө шабып үйрөтүү керек дегендей, сүннөт дегендей бала кездеринен үйрөткөм. Мотоцикл, мопед деген нерсенин баары, машина айдалага шарткызып. ГАИге салынган убактар да болду, штрафтарын төлөп, бирок сүннөт дегенден кийин үйрөтүп жүрдүм. 17 жашар балам тажрыйбеси мол болсо да, бир жерге конакка барып, досу менен, кайын журт жагына досунун, сол жерде өзү менен жасты бир 17 жашар бала машинасын айдап чыгып, акесин урлап, сол менен ДТПга түшкөн го булар, БМВ менен. Сол менен балам артында отурган, омурткасы сынып, әйтеуір тире калды, Алланын амыры менен. Сондуктан балдарды кичкентайынан үйрөтүү керек да. Ол кай убакытта балаң машина урлап кеткенин билмей каласың да. Кийин өкүнүч болот да. Өкүнүч болмоо үчүн балдарга сол бала кезинде убакыт көп бөлүп, тажрыйбесин мол кылуу үчүн сону кичкентай кезинен үйрөтүү керек. Эndi менин балам рулде отурмаган, артында отурган, бирок сол зардабын чекти энди ДТПнын. Больницадан чыкты азыр. Корсетпен жүр. Аман эсен. Бирок энди осундай мына жас балдарга айтарым, бала кезинен үйрөнбөгөндөн кийин өскенге кезинде, жана 16, 17, 18 жашар кезинде машина урлап айдап чыккан кезде машинаны сезбейт да. Ал эгерде тажрыйбеси мол бала болсо да, машинаны сезет да. Сондуктан бала кезден үйрөтүү керек да балдарды. Сондуктан менин балам могул машина айдоо гана түгү эмес, үйрөнгөн абден, айдалада абден айдап үйрөнгөн. Бирок достор го. Анау түртөдү го, кеттик, айдап чыгайык, анау мынау деп. Сол кезде тажрыйбеси жок болсо, рулде отурган баланын салонго отуруунун кажети жок да. Бигерге сонун тажрыйбеси жоктугунун кесири тийип берет да. Канчама балдар урлап атыр, жана выпускнойдун кезинде урлайт машиналарын, согулат, тажрыйбе жок өйткөндө опыт жок. Сол опыт жоктун кесиринен ата-аналар кийин жал дегендей тырнактарын тистеп калат дегендей го. Одан не пайда тистеп калган? Сону бала кезден үйрөтүңөр да, бала кезден убакыт бөлүңөр, убакыт.